Кымбаттуу окуучуларым, бүгүн биз мекен таануу сабагынан ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу дарактар деген темадагы сабагыбызды өтөбүз. Сабагыбыздын максаты ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу дарактар менен таанышып, аларды айырмалай алабыз. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн, адамдардын жана жаныбарлардын жашоосундагы мааниси тууралуу билип, аларды баалоого тарбияланабыз. Балдар, мекен таануу китебибиздин 32 бетиндеги жалбырактардын сүрөтүнө көңүл бурабыз. Бул жерде кандай түрдөгү жалбырактар бар экен? Ооба балдар, жазы жалбырактар, ошондой эле ийне жалбырактар экен. Арчанын, карагайдын жалбырактары ийне жалбырактуу деп аталышат экен. Эмне үчүн ийне жалбырактуу? Ооба, анткени алар ийнеге окшош. Ошондуктан ийне жалбырактуу деп аталышат экен. Ийне жалбырактуу өсүмдүктөр жер жүзүндө кеңири таралган токойлордун көпчүлүгүн түзөт. Алар ар дайым жайык ышы дебей жашыл болуп турат. Арча карагайлардын 600 түрү бар экен балдар. Аларга карагай, мырза карагай, арча жана башка түрлөрү кирет. Арчанын адамдарга кандай пайдасы бар деп ойлойсуңар балдар? Ооба, биздин эл арчадан ысырык жасашат. Анын себеби арча өзүнөн заттарды бөлүп чыгарат. Мындай заттар жугуштуу ооруларды таратуучу микробторду өлтүрөт, абаны тазартат. Мындай касиеттер пиязда, сарымсакта, жаңгакта да кездешет экен балдар. Ал эми бул жалбырактар жазы келишет. Ошондуктан алар жазы жалбырактуу делет. Балдар, силер бул жалбырактардын беттеринен эмнелерди байкадыңар? Бул жалбырактын беттеринде жипчелери бар экен. Ошол жипчелер өсүмдүктөргө керектүү азыктарды жеткирип турат. Дарактардын адамдардын жашоосундагы пайдасы абдан зор. Булар абаны тазалоочу чоң касиетке ээ. Балдар, китебибиздин 34 бетиндеги сүрөттөргө көңүл бурабыз. Бул жерде жапайы жана маданий өсүмдүктөр берилген экен. Эмне үчүн жапайы жана маданий өсүмдүктөр болуп бөлүнүшөт? Адамдардын жардамсыз тоолордо, токойлордо, суу боюнда өскөн өсүмдүктөр булар жапайы өсүмдүктөр деп аталат экен. Ал эми адамдардын жардамы менен парктарда, короолордо, үйлөрдө өстүрүлгөн өсүмдүктөр маданий өсүмдүктөр деп аталат. Жапайы деп аталган өсүмдүктөргө карагай, чие, карагат, какым, ак гүл кирет экен. Ал эми маданий деп аталган өсүмдүктөргө алма, өрүк, анар, жүзүм, сабиз, кызылча жана башкалар кирет. Балдар, жапайы өсүмдүктөр кандай жерде өсүшөт? Ооба, булар тоолордо, токойлордо, талааларда өсүшөт. Ал эми маданий өсүмдүктөр алар биздин бакчада, көчөлөрдө, үйлөрдүн же мекемелердин короолорунда өсөт. Балдар, силер эмнени байкадыңар? Кандай өсүмдүктөрдү жапайы өсүмдүктөр дешет экен? Ооба, адамдардын жардамысыз эле өстүрүлгөн өсүмдүктөрдү жапайы өсүмдүктөр дейбиз. Ал эми маданий өсүмдүктөр булар адамдар өстүрүшөт. Адамдар багып, отоп, сугарып, карап өстүргөн өсүмдүктөрдү маданий өсүмдүктөр дейбиз. Балдар, силер бүгүнкү сабакта ийне жана жазы жалбырактар, ошондой эле жапайы жана маданий өсүмдүктөр тууралуу билип алдыңар деп ойлойм. Эми силерге үйгө тапшырма. Мекен таануу дептериңерге ийне жана жазы жалбырактардын сүрөтүн тартып, мага жөнөтүп жибергиле.